Көп вакыттан бери билим уясына келелек окуучулардын кубанычында чек жок. Эски мектеп бузулгандан тарта үйлөрүндө ата-энесинин жардамы менен онлайн окуп келишти. Аралыктан билим алуу окуучуларга жаккан эмес. Анткени бирге окуган классташтарын сагынып, мектеп партасына отурууну көп самашты. Мектепте сагынып калган окуучулар заманбап шартта окуп, билим сапатыбызды жогорулатабыз деген дымагы күч. Биз онлайн окуттук. Онлайнда деле анча мындай сабакты деле жакшы окуган жокпуз. Эми мектеп ачылып калды, эми жакшы окуп, алдыга барайлы деп эле. Бул мектептин бузулганына 1 жылдан ашык болуп калды. Бузулганда биз онлайн окуп жаттык. Онлайн окуганга караштуу анча билим ала албай калдык. Эми жаңы мектеп бүттү, эми буйруса жаңы мектепте окуйбуз. Жаңалай айыл аймагындагы мектеп 6 жылдан бери бүтпөй келе жаткан. Мурдагы мектептин эскилиги жетип, авариялык абалга келген. Республикалык бюджеттен акча бөлүнбөй, ортодо пандемиядан улам ишке чеңдеген. Жалпы сметалык баасы 61 миллион сомду түзгөнү менен 45 миллион сом гана акча сарпталган. Мектептин спорт залы, чогулуш кабинети, от казаны, ашканасы, суу кампалары, балдар ойночу аянтчалар жана кичи футбол газону да бар. Айланасына брусчаткаларды басуу иштери толук бүткөрүлүп, жылуулук менен камсыздалган. 2015 жылдан бери башталып, ошол 2015 жылы жер казуу иштери жана пайда болуп бүткөрүлгөн боюнча акча каражаттын жоктугунан токтоп калган болчу. Бул аталган курулуш объектисин каржылоо булагы республикалык бюджет болуп эсептелет. Каржылоо толугу менен республикалык бюджеттин эсебинен жүргүзүлдү. Ошол акыркы 6 жыл аралыгынын ичинде, мына 2 жыл аралыгында ошол аталган мектепке, Ашимова мектебине акча каражаты республикалык бюджеттен бөлүнүп, мына өзүңүздөр көрүп тургандай бүгүнкү күндө толугу менен бүткөрүлдү. Мектеп Баткен окуясында ата мекенди коргоп жатып курман болгон Самат Ашимовдун атына коюлган. Буга чейин мектепте 24 класста 524 окуучу билим алып келген. Курулуш иштеринин көпчүлүгү ашар жолу менен бүткөрүлгөн. Ошондой эле демөөрчүлөр да ар тараптуу колдоо көрсөткөн. Мектептин бүтүшүн айыл эли мугалимдер чыдамсыздык менен күткөн. Биз буга чейин мектебибиз авариялык абалда болуп бузулуп, жаңы мектебибиз 2015 жылы капиталдык салымдар беренесине киргизилген. Ошондон бери мектебибиз бүтпөй туруп, окуучулар 11 класс менен 1 класс гана онлайн, офлайн окуп, ал эми калган окуучуларыбыз онлайн окуп атышты. Биз бул мектепке ушунчалык муктаж болгонбуз. Себеби окуучулардын жүзүнөн деле байкасаңыздар болот, онлайн окуп жатып, ата-эне дагы, окуучу дагы аябай ушул мектепибиз ачылса экен деп күтүп жатышкан да. Ош облусу боюнча быйылкы жылы 11 социалдык мекемени ишке киргизүү пландалган. Аталган мекеме жаңы курулган 8-чи мектеп, калган 3 социалдык мекеме бала бакчалар. Алай району боюнча авариялык абалдагы дагы 7 мектеп бар. Исак Туратбеков, Самат Сайдаматулу, Ош ТВ.